Мухаммед пайгамбарыбыз айткан, мына азыр кыямат кайым болот деген күнү да колуңда көчөт болсо жерге тигип кал. Мына азыр Жашыл Кыргызстан акциясы өтүп жатат. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Нуржигит Ай менен турган учурубуз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Азыр деген бул жерде деген бир адамдан бир көчөт акциясы активдүү иштеп турган учуру. Агай, ушул Жашыл Кыргызстан боюнча өз оюңузду айта кетсеңиз. Кыргызстан чоң мамлекет болгону менен 6%ге жеткен дарактардын токойлордун санычы. Ошон үчүн мөңгөлөр эрип баратыптыр. Азыр ушул бойдон кетсе, мөңгөлөрдүн 80% эрип кетсе, бизде же суу болбосо, азыркыдай экология болбойт. Ошон үчүн мөңгөлөр сакташтын бир эле жолу бар экен, дарактарды көбөйтүш керек экен да. Анан эрозиядан жерди сакташ үчүн, микроклиматты өзгөртүш үчүн, анан элибиз дагы бир иш менен алек болуш үчүн, киреше табыш үчүн, иши кылып мунун мааниси абдан чоң. Ошого бир адамдан бир көчөт деп туруп, ушул акцияны баштадык. Анан Жашыл Кыргызстан деген токтомду Ыйман-Нур фракциясы даярдаган, Жогорку Кеңеш колдоп берди. Биз Кыргызстан боюнча ушул иш жайылып баратат. Биз жок дегенде ушул демилген алкагында жылына миллиондон көчөт отургузсак деген ниетти кылып атабыз. Кечээ эле Каракылжада адамдар 77-жыл туулгандар өздөрү каражат топтоп 1000ден ашык көчөт отургузду. Бүгүнкүдө дагы өкмөттөн алган жок мына теректердин көчөттөрдүчү. Өзүңөр эле топтодуңар да каражат топтопчу. Ошентип өзүң кылган ишке өзүң күйөсүң. Эгерде өкмөт кылганда күйбөйт элеңер. Эми бизде эгип коюп тур депчи. Эми ушул курап кетпесин, кез-кез келип тургула, суудан куюп тургула. Ошол да аябай чоң сооп, анткени жакшыдан бак калат деген сөз бар. Силер жакшы адамдарсыңар, аркаңардан бак калсын, бирок жүрөктө так калбасын. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн нарына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра,